Эгерде сиз көп акча тапкыңыз келсе, анда көп адамдарга кызмат кылышыңыз керек да. Бул служение, кызмат кылуу. Бизнес деген анан акча табуу эмес. Сиз өзүңүздүн акчаңыз жөнүндө эсептешиңиз керек да, бизнес кылгыңыз келсе. Бизнес кылгыңыз келсе, мен бирөөгө кызмат кылышым керек деп ойлонушуңуз керек. А биз жаңылганыбыз ошо именно мен азыр баталия бизнес кыла калам, мен азыр көп акча таба калам деп максат коебуз. Жок. Сиз канча адамга кызмат кыласыз? 10 адамга кызмат кыласызбы? 100 адамга кызмат кыласызбы же 1000 адамга кызмат кыласызбы? Сиздин акчаңыз ошого байланыштуу болот. Эмне үчүн Apple миллиард акча табып атат? Потому что миллиарддаган адамдарга кызмат кылып атат да. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн биз отурган Адриана кофейня 200 киши, 300 киши, канча киши келет, алар кызмат кылып атпайбы? Мындай сок мына берип атышат, тарталетка берип атышат. Канча кишиге берди. Ошондуктан сиз эң биринчи кызмат кыла турган адамдардын санын билишиңиз керек. Эгер 1000 кишиге кызмат кылсаңыз, 1 сомдон калса да 1000 сом калат. 10 000 кишиге кызмат кылсаңыз, анда 10 000 сом калат. Ошондуктан бизнес бул деген кызмат кылуу. Ошо элдин кызматында болоюн дегенде гана сиздин акчаңыз көбөйөт.